Assalamu alaikum туугандар, сиздер менен Groot Trader. Биз бүгүнкү видеодо через крипто кошелек аркылуу же Binance аркылуу кантип платформадагы өзүбүздүн счетубузду пополнение кылабыз. Ошону көрсөтүп бермекчибиз. Сиздер Binanceга кирип биринчи регистрация болушуңуздар керек болот. Анан кийин верификация кылышыңыздар керек болот. Верификация деген бул өзүңүздөрдүн документтериңиз менен өтөсүздөр. Потом верификация бүткөндөн кийин, эмне кылабыз? Туугандар, караңыздар. Сиздер платформа киргенден кийин жаңы башында ушундай болот. Binance ичинде. Эң үстүдөгү сол жак бурчта боз түстөгү болгон 4 бурчтук, сары түстөгү болгон 4 бурчтук кнопканы көрүп турабыз. Ошол жерге киребиз, туугандар. Андан кийин ылдый жакта караңыздар. Binance Pro деп турат. Binance'дын Pro версиясын иштетип коюш керек болот. Binance'дын Pro версиясына басабыз. А то бизге P2P чыкпайт. P2P деген мындайча айтканда обменка, туугандар. Ошол обменканын ичинен биз обменка кылышыбыз керек болот. Эми караңыздар, кайра ошол 4 бурчтуктарга басабыз, бурчтагы сол жак үстүдө бурчта. Бул жерде ачкандан кийин бизде ылдый жакта еще сервисы деп турат, туугандар, караңыздар. Биз ошол жактан P2P'ни табышыбыз керек болот. Бизде P2P ылдый жакта турат, туугандар, караңыздар, P2P. Ошол P2P'ге басып киребиз. Киргенден кийин жакшылап караңыздар. Үстүдө КГС деген бул Кыргызстандын сому, туугандар. Ошол жерде сөзсүз түрдө биз сомду коюп коюшубуз керек. Бул жерге басасыздар дагы поиск кыласыздар. Мисалы үчүн КГС деп поиск кылсаңыздар, КГС болуп чыгат. Андан кийин биз способ оплаты дегенди өзүңүздөргө каалаган удобный терминалды выбирать этебиз. Мисалы үчүн биз M-банк аркылуу пополнение кылабыз, биз M-банк аркылуу гана колдонгондон кийин M-банкты тандайбыз биз. Эми биз мисалы үчүн азыркы учурда $100 пополнение кылайын деп атабыз. $100 пополнение кылайын деп аткандан кийин Binance'дын $1 комиссиясы бар. Биз ошондо $101 пополнение кылышыбыз керек болот. Анан ошол способ оплаты дегендин сол жак жагында сумма деген турат. Бул сумма жөн гана, фильтр гана. Мисалы үчүн сиздер 9000, 10000 сомдун тегерегинде пополнение кылайын деп атсаңыз, сиздер берге 9000, 10000 деп жазасыздар, сиздерге Binance ошончо сумма менен иштеген адамдарды чыгарып берет. Мисалы үчүн биз 9000 менен иштейли деп атабыз. Биз бул жерге 9000 деп жөн эле жазып коебуз, туугандар. Мына бизге биринчи чыгарып берди. Жакшы арзан баадагы ценаларды биринчи чыгарып берет, туугандар. Эми биринчиде караңыздар, Era Exchange деп турат, туугандар. Ошол бул названиянын артында отурган кыргыз эле балдар отурат, туугандар. Вот Market Maker деген, вот CryptoNext, вот Kani P2P, булардын бардыгы кыргыз эле адамдар. Бул жерде булар обменка жасашат, туугандар. Эми Era Exchange дегендин алдында 246 сделок деп турат, туугандар. Биз бул жерден көбүнчө 150 же болбосо 200 сделкадан ашык адам менен гана иштешүүнү сунуштайбыз, туугандар. Себеп дегенде берде дагы мошенничество бар, туугандар. 200дөн, 150дөн жана 200дөн ашкан адамдар менен торговляга турган болсоңуздар ишеничтүүрөөк болот, туугандар. Туугандар, биз бул жерден Kani P2P дегенди тандайлы. Kani P2P дегендики 1167 экен. Биз бул Kani P2P менен мурда дагы иштешип келгенбиз. Купить дегенди басабыз, туугандар. Купить дегенди баскандан кийин бул жерден за fiat и за крипто деп турат үстүндө, туугандар. За fiat деген бул биз колдонуп жаткан кадимки эле акча, туугандар. Адамдар колдонуп жүргөн рубль акчасы же сом акчасы же доллар акчасы, туугандар. За крипто деген бул криптовалюта аркылуу сатып алуу же болбосо мындайча айтканда алмаштыруу десек болот, туугандар. Биз өзүбүз колдонуп жаткан акчага сатып алайын деп аткандан кийин биз за fiat дегенге коебуз, туугандар. Введите сумму деген жерге басабыз, туугандар. Бизге $101 керек, туугандар. Андыктан биз 9100 сом деп жазабыз. Бизге ылдый жакта караңыздар, количество турат. $101 берет бизге. $101 36 цент берет экен 9100 сомго. Эми биз купить дегенди басабыз, туугандар.
Купить дегенде баскандан кийин туугандар караңыздар, биринчи очередь биз чатка кирип жазышыбыз керек болот. Вот адам онлайн деп турат. Торговля с вами 6 раза была дейт. Биз бул адам менен бул убакытка чейин 6 жолу иштешкен экенбиз. Эми караңыздар, биз бул жерден жазабыз. Здравствуйте. Же болбосо кыргызча деле жазсаңыздар болот. Бул жерде көпчүлүгү кыргыздар. Вы тут деп бир жолу сурап алабыз туугандар. Вот, жооп берди туугандар. Бул жооп бергенден кийин караңыздар, биз ушул чаттын ичинен үстүдөгү оплатить дегенди басып туруп, реквизиттерди карайбыз. Оплатитке басасыздар. Баскандан кийин тигил адамдын реквизиттери чыгат. Мисалы, Канеке Кадыркулова деп турат. Бул жерден караңыздар туугандар, бизге сатуучунун реквизиттерин көрсөтөт. Бул жерде сатуучунун биз долларды сатып алаткандан кийин ал бизге долларды сатып аткан болот. Андыктан бул жерден сатуучунун фамилия, имя, отчествосы Канеке Кадыркулова дейт. Аккаунт номер деген бул ошол адамдын М-банк номери туугандар. Ошол М-банк номерди биз скопировать этебиз. Биз бул жерден 9100 деп жазгандан кийин 9100 сомду ушул адамга которобуз туугандар. М-банкка киребиз. М-банкка киргенден кийин туугандар караңыздар. М-банктан 9100 сом ушул адамга которобуз. Бул адамдын номерин коебуз бул жерге. Бизге Канеке Кадыркулова деген чыгышы керек бул номер менен. Караңыздар, Канеке К деген чыкты. Биз бул адамга 9100 сом которобуз туугандар. Так, эми туугандар караңыздар, акчаны которгондон кийин биз Binance'тын ичинен ылдый жактагы далее деген кнопкасын басабыз, оплачено и далее дегенди. Баскандан кийин Канеке Кадыркулова биздин платежду, биздин акча түшкөндөн кийин алар бизге долларды өткөрүшү керек болот туугандар. Чатка кирип бир жолу жазып койсок болот, чатка кирип перевели. Караңыздар туугандар, үстүнөн чыкты, P2P ордер исполнен деп турат. Чатты жабып обновление ала турган болсок, бизге $101.35 келип түштү туугандар. Андыктан биз готово дегенди басабыз, назад чыгабыз туугандар. Бул P2P бизге болду, уже кереги жок туугандар. Так, бизге долларлар келип баланска түштү туугандар. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Биз платформага киребиз туугандар. Pocket Option платформасына биз иштеп жаткан платформага киребиз туугандар. Pocket Option'a киргенден кийин туугандар караңыздар, биз үстүдөгү сол жак бурчтагы өзүбүздүн профилибизге басабыз. Өзүбүздүн профилибизге баскандан кийин финансы деген вкладкасына киребиз. Бул жерден пополнение баланса деген вкладканы тандайбыз. Эми бул жерден биз ылдый түшөбүз туугандар. Бизге USDT Tether TRC20 деген керек туугандар. Ылдый көздөй түшөбүз. Ылдый көздөй түшө турган болсок караңыздар. Tether TRC20 деп турат туугандар. И Tether ERC20 деп турат туугандар. Бизге Tether TRC20 керек туугандар. Ылдый жагындагы Tether ERC20 деген болбойт туугандар. E менен башталган болбойт, бизге TRC20 деген керек. Биз ошолго басабыз. Туугандар, биз бул жерден $100 деп жазабыз. $100 баскандан кийин ылдый жакта продолжить деген кнопканы басабыз туугандар. Эми бул жерден кандай кылабыз туугандар? Бул жерден оплата на сайте Pocket Option деген ушундай страница чыкты. Биз бул жерден вот выберите протокол деген жерден биз TRC20 Tron дегенди басабыз. Тронду тандашыбыз керек болот и продолжить дегенди басабыз. Эми бизге бул жерде үстүдө караңыздар, время для оплаты деп турат. Биз 1 сааттын ичинде перевод кылып койшубуз керек ушул адрес кошелькага. Эгер 1 сааттын ичинде перевод кылбасак, ушул адрес кошелька уже иштебей калат 1 сааттан кийин туугандар. Бул жерде криптовалютада бат-бат обновление болуп турат туугандар. Андыктан бизге ылдыйраак түшөбүз. QR кодду көрүп турасыздар. Ошол QR коддун үстүндө адрес кошелька деп турат. Ошол адрес кошельканы биз скопировать этебиз. Скопировать дегенди басабыз.
Эми биз Binance'га киришибиз керек болот. Эми Binance'га келе турган болсок, туугандар, Binance'тан биз кошелек дегенди базышыбыз керек болот. Ылдый жакта кошелекту баскандан кийин үстүдөн пополнение деген вкладкага киребиз. Пополнение деген вкладка киргенден кийин вывод деген кнопканы көрүп туруңуздар. Ввод дегенге эмес, вывод дегенге киребиз, туугандар. Бул жерден USDT дегенди тандайбыз, ылдый жактагы список монет деген жерден. Эми отправить через CryptoState дейбиз. Эми бул жерден биз өзүбүз платформадан скопировать этип келген адрес кошельканы бул жерге вставлять этебиз, туугандар. Адрес кошельканы көчүрүп келип бул жерге койгондон кийин, туугандар, Set деген жерден биз Tron дегенди тандайбыз. Вот. Tron TRC20 дегенди тандайбыз. Сумма биз бул жерден, туугандар, жакшылап угуп алыңыздар, бизде Binance $1 комиссия алат. Биз платформадан $100 деп жазгандан кийин биз бул жерден $101 деп жазышыбыз керек болот. Эгер биз да бул жерге да $100 деп жазып кое турган болсок, Binance $1 алып коет, Binance $99 жиберген болуп калат платформага. Эгер $1 минусураак барып кала турган болсо, $1 азыраак барып кала турган болсо, то бизге пополнение кылып бербейт, туугандар. Андыктан сумма деген жерге $101 деп жазабыз, туугандар. И вывод деген кнопканы басабыз. Подтвердить. Так, безопасность өтөбүз. Платеж обрабатывается, туугандар, караңыздар. $101 биз платформага жөнөттүк. Азыр 5 минуттан ичинде бизге платформага келип түшөт. Платформага келип түшкөнгө чейин посмотреть историю болуп бир көрүп алсаңыздар болот. Бул жерден көрүп турсаңыздар болот. Мынакей үстүдө биз жөнөткөн $100 турат, туугандар. Бул жерге баса турган болсок, бул жерде детали вывода средств деп турат, туугандар. Бул жерден биз бул бизге терминалдан бергендегидей эле чек десек болот. Бул квитанция, туугандар. Биз бул жерден биздин платеж ишке ашырылганын же ашырылбаганын билсек болот, туугандар. Азыр бизге 5 минуттан ичинде келип поступление болот. Биз ушул жерде күтүп турайлы. Видеону бат-баттан кылып коебуз. Поступление болгондон кийин көрсөтүп беребиз, туугандар. Туугандар, караңыздар, бизге 5 минутка жетпей эле 3 минутта, 2 минуттан ичинде Binance платформасынан бизге үстүдөн электрондук почтаңыздардан кат келет, туугандар. Бул жактан караңыздар, уже биздин акчабыз которулуп калды деген кат келди, туугандар. Биз Binance'да обновление ала турган болсок, USDT $100 завершено деп турат. Эми биз кайра өзүбүздүн платформабызга барышыбыз керек болот. Туугандар, караңыздар, бул жерден дагы деле поступление боло элек. То есть Binance'дан акчаны которуп коюшту, бирок бул жердеги платформадалар дагы деле подтверждение бере элек, туугандар. Обновление кылабыз. Азыркы учурда бизден поступление болду деген страница чыгып калыш керек бул жерден. Азыр андыктан күтөбүз, туугандар. Так, туугандар, караңыздар, платеж выполнен деген бизге квитанция чыгып калды десек болот. Мындайча айтканда, платеж выполнен дейт үстүдө. Эми биз продолжить дегенди басабыз. Биздин балансыбызга $100 пополнение алганбыз. Бонусу менен $160 болду, туугандар. Начать торговлю дегенди басабыз и все, торговляңыздарды улантырсаңыздар болот. Видеого лайк басып кетүүңүздөрдү өтүнөбүз, туугандар. Алдыда дагы компьютер аркылуу, ноутбук аркылуу анализ кылгандарды көрсөтүп беребиз. Буюрса, каналга каттала кеттиңиздер жана колокольчикти басканды унутпайбыз, туугандар. Колокольчикти басып кое турган болсоңуздар, биздин жаңы видеону сиздерге бат-бат көрсөтүп турат, туугандар. Сиздер менен Крут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.